Суперлиганын бүгүнкү күнгө каралган алгачкы ал эми конокто ойноду, ага карабастан ийгилик жаратты. Ал эми кечээ Диорбек Эргашев 11, Медербек Эшмамбет уулу 5-чи. Ошондой эле Манас Абдырасыл уулу бар. Кечээ кайсыл номер менен ойноду эле? Элбетте Бетажида бар. Элбетте азыр болсо спорт комитети сонун чабуулду уюштурду. Ал курчуганы менен бирок ал голго айланган жок. Ал учурда мына ошол замат көз ачылганча спорткан Ислам Кадырбеков ой бир топко экөө келип алды эле. Бирок ага жана каршы чабуулга жөнөсө болот. Дал ошондой сокку гол. Алыстан сокку ошентип голго айланды. Оюнду улантып жатат. Ой, сонун сокку гол. Идеалдуу сокку бул жерде орун алды. Ошентип мына 2 топ айырмасы сакталып турат. Жана дагы бир гол. Бул рет албетте Кант аны ишке ашырды. Мен 15 мүнөт. Ой, сонун гол. Мына жеке чеберчилик көрүңүздөр. Бир коргоочуну жаткырып бурчтан чыгаруу. Алыстан сокку жана сейф. Муну алып койду. Ошол замат каршы чабуул. Ар жакта ачык оюнчу бар. Жана гол. Бекзат Султанбеков көрдү топту. Ой, сонун. Жана сокку гол. Эсеп теңелди. 4-4-кө. Руслан Гафуров сыяктуу Учкунбек Абдыжапар уулу дагы. Азыр гол. Чыңгыз Пензаев биринчи аракетин кайтарган оюнчу катары. Азыр ойногонго аракет кылды, бирок аны ишке ашыра алган жок дегенче гол. Жана хет-трик Нурсултан Салымбековдон чыккан жок. Кандай сонун пас. Бирок сологой оюнчу болсо анда албетте Ислам дагы антип алат. Ислам гол. Ислам Кадырбек уулу. Бильярдтагы кайтарып калышты. Акыркы көзөрмөндөр дегенче мына сирена жагырып ошентип 5-6 эсебинде беттеш жыйынтыкталды.